Кадамжай районунда жаңы оорукана курулду. Учкоргон жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жаңы имаратынын курулушу дээрлик аяктап калды. Ага республикалык бюджеттен 58 миллион сом жумшалды. 65 миңге жакын жаранга медициналык кызмат көрсөткөн мекеменин жаңы имараты жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүү алдында турат. Кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Учкоргон жалпы дарыгерлер практика борборунун эски имараты 60-жылдары курулган. Жаңысын куруу иши 2018-жылы башталган. Бирок каражат жок, токтоп калган. Өткөн жылы гана өлкө башчысынын колдоосу менен республикалык бюджеттен 58 миллион сом бөлүнүп, курулуш кайрадан жанданган. Эми толугу менен бүтүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Бул имараттын курулганы биз үчүн аябай жакшы болуп атат. Эң негизгиси мына кызматкерлерге элге болгон шарт болуп атат да. Буга чейин бул имарат жок мезгилде биз аябай имараттар жетишпей, кабинеттер жетишпей, бир кабинетте 2-3төн дарыгерлер отургандагы учурлар болгон. Кабыл алууда бир топ ыңгайсыздарды жараткан. Ошон үчүн бул имарат бүтсө биздин өтө муктаждыгыбыз чечилип, аябай жакшы болот да. Учурда оорукананын курулушу дээрлик 99%га аяктап калды, соңку жумуштар аткарылып жатат. Ал эми жаңы имараттын 1-кабатында дарылоо жана кеңеш берүү бөлүмү жайгашса, 2-кабатында балдардын жандандыруу бөлүмү жана балдар жатып дарылана турган бөлүм орун алат. 5 айыл аймактын 65 миңге жакын адамды тейлөөгө эсептелген жаңы оорукана заман талабына жараша медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Мында сырткары жылуулук берүүчү от казаны да жаңы курулуп, айланасы иретке келтирилген. Кышкы даярдыкка жаңы от казандарды сатып алдык, генераторлор сатып алдык. Андан тышкары мына Асанабил кайрымдуулук фонду аркылуу заманбап 2 кабаттуу лаборатория салып, алдагы ачылышы жакын күндөрү пландалууда. Андан тышкары мына ички жолдорду ремонт кылып, асфальт бастык 1,5 метр квадратка. Андан тышкары мына Япон элчилиги менен лапароскопия аппаратын алып атабыз, $89 миң алып атабыз андагы. Буга уда райондо дагы бир көңүл кубанткан саамалык орун алды. Кадамжай райондук ооруканасында компьютердик томография иштей баштады. Ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында орнотулду. Томографиянын толук кандуу ишке киргенине 1 ай болуп, бул аралыкта 150дөн ашык бейтап текшерүүдөн өткөн. Жеке менчик томографтарда 3800 сом, 3500 сом, 3200 сом болсо, бизде 2550 сом бир текшерүү. Андан сырткары мурда МРТ деп коет элек, компьютерный томограф деп коебуз. Ошолордун 2 аппараттын кылган функциясыны бул бизге коюлган азыркы мультиспиральный компьютерный томограф ошонун 2 аппараттын дагы кызматын аткарууда. Томографияга бул апамдап келдим. Бул жерге ачылып жакшы болду. Мурда жолу алысты, Ошко барышыбыз керек эди, же Бишкекке барышыбыз керек эди. Азыр ушу Кадамжайга ачылып бизге кыйла жакшы болуп калды. Жолубуз жакын болуп, өтө жакшы экен. Мемелери жакшы, врачтары жакшы карайт экен, мамилелерин жакшы кылат экен. Биз өтө курсанбыз ушу меме ачылганыбызга. Бул жерден бир гана Баткендин эмес, Ноокат районунун тургундары да текшерүүдөн өтө алат. Буга чейин мындай аппарат жок болгондуктан бейтаптар борбор калаага каттап убара тартышчу. Кошумчалай кетсек, компьютердик томография өлкөнүн бардык тубандарындагы 6 мамлекеттик ооруканага коюлган. Миңгүл Көчөрова, Абдуламит Абдуманап уулу, Баткен жаңылыктары.